Мындай Кадамжайдагы Шамбисай алтын кенин иштетүү боюнча сиздин оюңузду уксак, кандай кылганда биз Шамбисай алтын кенин мамлекеттин, элдин пайдасына иштете алабыз? Чоң рахмат сурооңузга. Ооба, туура айтасыз. Бул биздин программабызда дагы бар. Колдогуу ресурстарды туура натыйжалуу пайдалануу деген. Биз Кыргызстан, Кудайга шүгүр, кенге бай өлкөбүз. Ар бир тоозунасызда кен байлыктар жатат. Ошондой эле биздин Кадамжай районубуздагы Шамбисайдан баштап Сурма комбинаты, Сымап комбинаты ошондой бир кенге бай райондордун бирибиз. Сиз айтып кеткен алтын кени боюнча бул алтын кендер бир гана кыргыз элиники, бул бир гана кыргыз эли үчүн иштеш керек. Эгерде бир элибизге кандайдыр биз зыяны боло турган болсо, анда бул азыркы убакытта аны иштетүүгө болбойт. Себеби Шамбисай бул чоң бир Исфайрам дарыясынын жанында турат. Эгерде азыркы учурда ал дарыядан зыян келе турган болсо, биздин районубуздун бир зонасы бүтүндөй бир элге зыян алып келиши мүмкүн. Себеби азыр биз канчаган миллиондогон же канчаган сумма акча табабыз, пайда алып келебиз деп, кийин келечекте миллиарддаган бир зыянга учура турган элдин көйгөйү чечүү бул өтө зыян алып келиши мүмкүн. Айтып коет, бир оорунун, бир кырсыктын алдын алуу, ал кырсыкты дарылоодон 4-5 эсе арзан турат. Ошондуктан эгерде азыр ал кенди биз иштетип элге зыян алып келе турган болсок, ал кенди иштетүүгө азыркы учурда кажети жок деп эсептейбиз. Эгерде бул биз баары кен байлыктар элдики азыр иштете албасак, биз келечек муунга ошол бойдон кайтарып, ошол бойдон сактап беришибиз керек. Кийин технология, заман өзгөрүп, өздөрү мындай элге зыяны тийбеген шартта иштетип колдонуш керек. Азыркы учурда эгер зыян боло турган болсо, аны элге зыян болсо эч кандай иштетүүнүн кажети жок деп эсептейбиз. Рахмат жооңуз үчүн. Анда экинчи суроо. Эми бүгүн коомубузда айттыс эле көйгөйдү, баары четтен эле баары көйгөйдү айтып чыгышат. Бирок ошол маселени чечүү жолдорун сунуштагандар абдан аз да. Сиз мына ушул жогорку кеңештин депутаттыгына өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп баратасыз. Ушул программаңызда өлкөнүн же мамлекеттин кандай көйгөйлөрүнү көтөрүп чыктыңыз? Деги биз кандай кылганда ошол маселелерди чече алабыз? Айтып берсеңиз болот. Ооба, азыркы учурда эң биринчиден саясий туруктуулук керек биз үчүн. Себеби саясий туруктуулук жок болгондугуна байланыштуу ички миграция инвесторлор дагы, сырткы инвесторлор дагы кооптуу качып турушат. Себеби бизде саясий туруктуулук болсо, бир инвестор дагы биздин өлкөбүзгө ишенип, өзүнүн бизнесин баштаса болот. Сиз айтып кеттиңиз, көйгөйлөр аябай көп. Мисал, азыр бизде көйгөйлөр мына миграция маселеси болуп атат. Ошол мына карапайым элибиз дагы, мына районубузда дагы жалпы элде деле карап көрсөк болот. Жумушсуздук аябай күчөдө. Жумушсуздуктун айынан мына мигранттар канчалаган миллиондогон кыргызстандыктар чет өлкөгө аргасыздан иштөөгө баратат. Биз дагы да аябай эл арасында мындай көйгөйлөр аябай көп. Мисал үчүн азыр кымбатчылык аябай күчөдө. Продукция, тамак аш продукциясы бар өсүүдө, бир гана айлык маянадан башкасы аябай бат өсүп, бензин да мына кымбаттап атат. Ошондуктан мына биз ушул программабызда дагы мына билим берүүгө дагы аябай басым жасаганбыз. Эгерде мына биз мына 20-чы кылымдын системасы менен мына азыркы күнгө чейин билим берүү уланып келүүдө. Биз ошондуктан мына заман өзгөргөн сайын заманга жараша, замандын технологияларын колдонулган билим берүү тармагына басым жасашыбыз керек. Себеби мына ар бир жаш ошол мектептен тарбия окуткан бала чет тилдерини жана заманга ылайыктуу IT технологияларын мыкты өздөштүрсө, ал миграция дагы азайып, ошол бүтүрүп атканда биз кесип тандоолоруна жана ошол шыгына жараша биз ошол баланын туура багыт берүү жагындагы көзөмөлдөсөк, ошондо ал бала бир жумуш таап кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз жана ушундай бир программабызда
программабызда камтыдык. Биз мына жумуш мамлекет, жумушчу, инвестор, ички инвестор же тышкы инвестор, анан ар бир үй бүлөдөн идеясы бар үй бүлөлөрдөн бириккен бир бириктирип, бир ошол треугольник деп коет. Ошону бириктирип биз ар бир үй бүлөдөн ишкер чыгарсак, мамлекетибиз өнүгөт жана өсөт. Рахмат. Үчүнчү суроо. Дагы өлкөдөгү дагы бир чоң маселелердин бири бул жол